Нур пресстин жаңылыктар түрмөгү аны мен Айназ Кадыров алып барам. Саламатсыздарбы? Сокулуктун төмөнкү чүй айылы жапайы аборигендик түшүнүк менен жашайбы? Дегенибиздин себеби Нур пресске айыл тургуну 82 жаштагы Борис Пак кайрылып, коркутуу, үркүтүү болуп жатканын билдирген. Көрсө таянар тоосу, жөлөнөр бутасы жок карыянын 34 сотук жери болот. Ага көзү кызарган Гарипбек Жарматов алдоо жолу менен бардык мүмкүнчүлүктөрү бар ишеним кат аркылуу өзүнө жаздырып алат. Ордуна Пакка бир чоң үй жана сарай салып берем деп ооз-эки макулдашышкан. Турак жайды салып баштайт. Бирок ал жапайы ыкма менен тагыраагы Пайдубалыдагы, Дубалыдагы эптеп эле салынган болот. Буга нааразы болгон аксакал көз карандысыз жеке менчик компания жалдап текшерткенде үй сапатсыз салынып жатканы боюнча корутунду чыгат. Соттагы жер тилкеси баштапкы калыбына келтирилсин деген чечимин чыгарган. Бирок бул чечим чыкканга чейин сатып алуу аркылуу жер тилке колдон колго өткөн. Гарипбек Жарматов ишеним кат менен алган тилкени өзүнө каттатат. Андан кийин ошол эле ишеним кат менен аны кайра баласынын атына каттаттырат. Кайра баласы атасынын досу Махмат Шариф Юлдашевке $9000 сатат. Ал башында аксакалды алдап ишеним кат аркылуу жерди алган Гарипбек Жарматовдун аялына сатат. Юристтердин айтымында жер тилкени сатып алуу аркылуу колдон колго өткөрүү бул ишти татаалдаштыруу, тергөөнү адаштыруу үчүн жасалган аракет. Негизи мындай ыкманы уюшкан шылуун топтор колдоноорун айтышууда. Я им участок отдаю. Они должны послушать. Меня все говорят, ты зачем одобрим? Я говорю, я исполню свой договор. Как честный гражданин, я говорю, у нас договор есть. Я обязуюсь им оформить участок, количество 34, там, 32 десятых. А они должны мне построить этот дом и сарай здесь. Здесь фундамент вот такой. Вот здесь. Вот весь дом. Вот. Он сыпется весь соль. Вон она. Жер колдон колго өткөнү аз келгенсип 82 жаштагы аксакалга коркутуу, үркүтүүлөр болууда. Алгач карыя учурда өзү жашап жаткан үйүнүн китебин, талаш болгон 34 сотук жердин кызыл китебин уурдатат. Андан кийин короосунан аксакалды 2 жаш жигит сабап кетет. Ал ортодо 11 жаштагы уулу зордукталат. Бул фактылар боюнча чара көрүү үчүн Борис Пак Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылат. Көп өтпөй кайра аксакалдын үйүнө куралчан адам келип, коркутуп кеткен. Фактылар боюнча Сокулуктун укук коргоо органдары чара көрбөстөн бирин кыскартып, айрымдарын токтотуп койгон. Вот машина вот так стояла, вот они мне вот избили. Вот. Они вышли вот отсюда вот. Вот сейчас начали меня избивать, понимаете? Вышли вот отсюда вот. Внезапно. Меня здесь таз, раздробили таз. По голове били. Сейчас я говорю, и зрение испортилось. И у меня и память исчез. Эскерте кетсек, аксакалдын 11 жаштагы уулун 2021-жылдын жай айларында 19 жана 22 жаштагы жергиликтүү жигиттер зордуктаган. Бул боюнча кийинки берүүлөрүбүздө кененирээк токтолобуз. Мына ушундай бачабаздарды хирургиялык жол менен кастрациялоо тууралуу мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде биринчи окууда каралып, жактырылды. Аталган документтин демилгечиси депутат Улан Бакасов. Ал хирургиялык жол менен репродуктивдик органды алып салуу операциясы жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелердеги саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт дейт. Жашы жете электердин жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыш жасаган адамдар үчүн хирургиялык кастрация колдонуу керек. Хирургиялык кастрация, хирургиялык жол менен репродуктивдик органды алып салуу, мындай операциялар жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелерде саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт. Бирок мыйзам долбоорго айрымдар каршы болду. Бири кастрациялоо конституциялык нормага туура келбейт десе, башкасы хирургиялык жол менен бычуу кыйноого барабар дейт. Алар педофилдердин жаза мөөнөтүн узартуу керектигин белгилешти. Балдарды зордукка барган, зомбулукка барган адамдардын жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча концепцияны колдойбуз. Бирок хирургический кастрация боюнча ыкманы тактоо керек, жакшылап изилдөө керек деген пикирде, себеби дегенде мынакей башкы прокуратура да айтып кетти. Эне милдеттенмелерибиз бар. Чехияда, Польшада, ошол эле Америка Кошмо Штаттарынын кээ бир округтарында бул ыкмалар колдонулат, бирок акыр аягына чейин иликтенип, канчалык деңгээлде өзүнүн пайдалуулугу бар экенин далили жакшы изилденген тема эмес. Андан сырткары дагы деле бизде соттук катачылык деген бар.
күнөөсүз адамды соттоп коюшса. Ооба, бачабаздарды актоо мүмкүн эмес, бирок жалган жала менен кастрацияланбайт деген кепилдик жок да. Анткени буга чейинки жана учурдагы тажрыйба көрсөткөндөй, тергөө органдары ишти жогорку деңгээлде тергебесе, соттор адилеттүү болбосо, кастрациялоо тууралуу айтуу эртелик кылат. Болот Назаров сот залынан бошотулду. Чүйдүн Москва райондук сотунда Төкмө Акындын иши боюнча соттук отурум өттү. Болот Назаровго тоноо беренеси боюнча иш козголгон. Жабырлануучу тараптын тосмо арызынын негизинде кылмыш иши кыскартылып, Назаров сот залынан бошотулду. Ал 9 ноябрдан бери Бишкектеги тергөө абагында камакта жаткан. Буга чейин прокурор айыпталуучуну 10 жылга кесүүнү суранган. Анын бул сөзү коомчулуктун кыжырын кайнатып, бир топ талкууну жараткан. Ал арада министрлер кабинети Аманат холдингин түзүүнү пландап жатат. Ага 14 мамлекеттик компания кирет. Улуттук холдинг бардык бизнес процесстерди оптималдаштырып, бирдиктүү инвестициялык саясатты жүргүзөт. Бул компанияларды эл аралык биржага алып чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт дейт Жогорку кеңештин тармактык комитетинде экономика министринин орун басары Чыңгыз Макешев. Бирок бул дагы жоюлуп кетпейби деген ой келбей койбойт. Улуу көчмөндөрдүн мурасы холдингин түптөөгө деле канча каражат кетти. Ишин баштай элек жатып, ишин токтотту. Буга чейин Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасы да түзүлдү эле. Ошондуктан эл өкүлдөрү Аманат холдингин түзүү зарылчылыгы жок экенин айтып чыгышты. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Facebook, Telegram'дан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.